Бахмут шаарындагы салгылашуу. Украиналык 93-чү бригаданын аскерлери согушта талкаланган бул шаарды коргоп жатышат. Алар Бахмутту бербей көчөлөрдө кармашууда. Бирок кээ бир аймактарда орустар үстөмдүк кылып алдыга чылды. Шаар Украинанын баш ийбестигинин символу катары турат. Президент Путин бир нече айдан бери аны талкалоого аракет кылды. Биз жолубузду кылдаттык менен пландаштырдык. Кылт эткендин баары бутага алынышы мүмкүн. Абайлап жылуу керек. Бир-бирден ыкчам кыймылдоо зарыл. Бирок күтүлбөгөн жерден артыбыздагы согуш жакындап калды. Алар бизди көрдү окшойт. Жолдо баратканыбызда орус снаряды артыбызга жакын келип түштү. Абдан абайлап жылышыбыз керек. Бүгүн күн чайыттай ачык. Орустардын асмандагы дрондору үчүн аба ырайы сонун болуп турат. Жакынкы орус позициялары 2 километр аралыкта. Бизди жердин асты менен согуштун очогундагы командирлерге алып барышты. Алардын бири Игорь, өзү чечкиндүү турган менен айласы абалда. Пытаются по максимуму давить, продавить. Алар бизди курчоого алып, шаардан сүрүп чыгарууга аракет кылып жатат. Бирок майнап чыкпады. Албетте жоготууларыбыз бар. Ошентсе да колдон келишинче кармап турабыз, деди Игорь. Жер үстүндө алар мурунку согуштардагы жаш аскерлер сыңары буйрук күтүп турат. Душмандын позициясы тууралуу маалымат алып, аны 60 мм миномет менен атууга шашышты. Экинчи ок атылбай, аскерлер алар менен кошо биз дагы жашынууга качтык. Барыңар жашынгыла, ок атылбай калды деп угулду буйрук. Бул чет өлкөдөн келген эски миномет экенин айтышты. Ок дарылардын жетишсиздиги кошумча көйгөй. Андан соң так үстүбүздөн коркунуч пайда болду. Орус учактары угуп атасыңарбы? Орус учактары биздин рацияда деп угулуп жатты. Шаардын борборунда Россия согушунун белгиси. Тартып алгысы келгендин баарын кыйратып жатышат. Тынымсыз аткылоолор угулуп жатат. Ооба, орус артиллериясынын аткылоосу. Сиз дагы эле Украинанын жеңерине ишенесизби? Ооба, толук ишенем. Бирок ага чейин дагы канча бар деп ойлойсуз? Бул чынында эле оор суроо. Биз жогорку даражадагы аскердик стратегияны түзбөйбүз. Бирок шаарды кармап турууга болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Жакын эле жерде дагы бир сокку болду. Кремль Украинанын чыгышында жана түштүгүндө чабуулдарын күчөтүп жатат. Анткени Каргашалуу дата Россиянын басып киргенинин 1 жылдыгы жакындап калды.